Байыркынын жомогу баштаса келет оролу, эзелкинин жомогу эстесе келет оролу. Арбаңыздар урматтуу телекөрөрмандар, чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн 4 декабрь Манас эпосунун күнү. Андыктан жалпы кыргыз журтчулугу бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен деп кетмекчимин. Ал эми студиябызга келген конокторду тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2-, 3-, 5 чакырылышынын депутаты, коомдук жана саясий ишмер Самаков Карганбек Садыкович келип отурат. Саламатсыздар. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген артисти, айтулуу манасчы Ырысбай Исаков келип отурат. Бүгүнкү Манас күнү, Манас майрамыңыздар менен кыргыз элинен өзгөчө манасчылардын майрамы десек жаңылышпайбыз. Андыктан бүгүнкү күндү биз кыргыздын туусундай бийик, башыбызды бийик көтөрүп, бир жакшы сөздү айтып, жакшы сүйүнө турган кез манасчылар маназын айта турган күн десек жаңылышпайбыз. Ал эмес ошол Манас күнү дегенден бери бардык жерде Карганбек ага сизден баштасак, айрыкча бизде Кыргызда азыр кийинки убакта мындай адат болуп калды. Бир Манас күнү жакындайбы, же бир башка дагы бир комуз күнү жакындайбы, ошол жакынкы күндөрдө бир жуманын аралыгында ошол күндөрдү өткөрө баштайбыз да. Ошол күндөрдү эстей баштайбыз. Андан кийин кайрадан унутулат да, баягы байкойчунун таягы дегендей кайра эле баягы турмушка түшөбүз. Ошондуктан бул күн өзгөчө күн. Мына сиздин дагы ошол айрыкча Манаска кошкон салымыңыз, ошол 4 декабрда Баку шаарына барып, бир эсте кала турган абдан сонун күндөр өткөндө, анан сизге айтарыбыз, ушул күн эмне максатта кабыл алынды эле? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Башкасын коюп, Манасты айт дегендей чындап эле бүгүн Кыргызстандагы эң майрамдардын арстаны болгон майрам күнүңөр менен куттуктаймын. Манас күнү майрамыңар менен куттуктаймын. Мен кыргызмын, мен Манастын урпагымын деген ар бир инсандын жүрөгүндө Манас болуш керек. Себеби ала тоо Манас атаныкы. Манас атадан баштап, Манас атадан кеп салып, Манас атанын майрамы деп турсак, мен деген урпактын иши да жүрүшөт, жакшы болот деп ойлоймун. Майрам куттуу болсун. Эми 4 декабрь деген мен атайын ушул иш-чаранын башында жүрдүм. Мен эми Ырысбай иним болсо 6 айдан ала тоого Манас атанын келгенин айтып берсин. Мен болсо Парижден Таласка келген жөнүндө айтайын, Ошентип баштайлы деп коебуз. Эми мен кайсы бир жүйөлүү себептер менен саясий куугунтукта 5 жыл жүрдүм. Бул саясий куугунтукта жүргөнүмдүн бирден бир чоң себеби ушул Манаска байланыштуу болду. Өзү Манастын жолу өзү абдан оор экенин айтып жүрүштү, мен башыман кечирдим. Бул 2009 жылы башка мамлекетке катталып кеткен, биздин улуттук дөөлөттөрүбүздүн аналашы болгон Манас эпосубуз башка мамлекетке катталып кеткен. 2006 жылкы биздин ЮНЕСКОнун конвенциясына ылайык биз ратификация кылып мыйзам кабыл алгандан кийин 2008 жылы ушул ЮНЕСКОга кирген как шедевр катары айтылган айтыш жана дастан айтуу көркөмү деген 2 номинация болгон экен. 2003 жылы Айкава деген биздин ЮНЕСКОнун японка эксперти ушу номинация жазып берип кирген экен. Баягы списокко кирген ЮНЕСКОнун дөөлөттөрүнө. Бирок жанагынтип 2006 жылы номинацияны биз материалдык эмес маданий мурастар номинациясын кабыл алып мыйзам түрүндө ратификация кылгандан кийин 2008 жылы бул нерсе жоюлуп кеткен. Дагы 2009 жылы коңшу Кытай мамлекетине ал жерде жашаган 150 миң кыргыздардын атынан деген сыяктуу кылып номинация кылып дүйнөлүк мураска Кытай эл республикасынын атына катталып кеткен. Ошол 2009 жылы ыйлабаган киши калбаса керек, арданбаган Манастын урпагы калбаса керек. Тагдыр ушундай болду. 4 жыл көп нерсе мойнубузга жүктөлүп калды. Ошондо эптеп баягы Кудай Таала буйруп бир жогорку трибунага жетип калсак, ушуну бир абдан бир көтөрүп болгон эл аралык байланыштардын баарын колдонуп рухий дөөлөтүбүздү кайтарып келсек деген миңдеген Манас урпактары атуулдарынын арасында мен да бар болсом керек. Тагдыр ушундай болду, моюнга жүктөлдү, чуркадык, парламентке келдик, эл аралык байланыштарды колдондук.
157 мамлекет менен дипломатиялык сүйлөшүү жүргүзүп, бирөөнүн тышкы иштер министрлиги, бирөөнүн элчилиги, бирөөнүн өлкө өкмөт башчысы жана башчылар менен сүйлөшүү жүргүзүп отуруп, 13-жылы 4-декабрда биз чоң жеңишке жеттик. Башка мамлекетке катталып кеткен улуттук рухий дөөлөтүбүз Манас эпосун кайтарып келип, ошол Бириккен Улуттар Уюмунда атайын 198 мамлекеттин мөөрү басылган чоң жеңишке жетип, улуттук дөөлөтүбүздү дүйнөлүк мураска каттатып, эл аралык паспортту алып келип туруп, анан элибизге тапшырып бердик. Бул болуп көрбөгөндөй чоң майрам деп эсептеймин. Мындайча айтканда, ата мекендик согуштагыдай эле болду. Болбосо 3 жылда токмокту да жедим, запкыны да тарттым, саясий куугунтукта болдум, үй бүлөмөн бери жомоктун баарын ойлоп чыгышып, Уртепкеге алышты. Мен өзү ушу саясий куугунтуктагы 2 президент, 2 генералдык прокурор, 3 генералдык прокурордун орун басары, премьер-министр, анын 7 министри, следственный группа баш аягы 78 атка минерлер чогулуп алып мага кылмыш иш жазышты да. Биягын чаптаса биягы улап чөт, тиягын чаптасак тиягы улап чөт. Мен эч бир мындай сескен да жокмун. Бир гана убакыт гана өттүк. Кыйналуулар болду, бирок акыр аягы элибиз жеңишке жетти. Бул абдан чоң жеңиш, абдан чоң майрам кыргыз элине. Ушул майрамыбызды Кудай кут кылсын. Бир гана ушул бийлик төбөлдөрүнөн суранарым, Манас жүрөгүндө бар бийлик төбөлдөрүнө кайрыларым. Ушул ыйык күнүбүздү, бул менин күнүм эмес, же Рыспайдын күнү эмес, бул жалпы Манастын урпактары болгон кыргыздардын майрамы. Манас атага тиешелүү Алатоо, Алатоодогу жашаган кыргыздардын майрамы. Дүйнө түрү кыдырып жүргөн Манастын урпактарынын майрамы. Ушул күнгө бир жакшы көңүл буруп жүрсө деген ойда. Баракелде бар болуңуз. Мынакей чындыгында баягы Манас деп күйгөн ар бир адам ошол кыргыз деп, кыргыз журтчулугу ушул Алатоо деп күйүп атканы сезилип турат. Анан эми өткөнгө баягы сара эсеп салмайынча дагы болбойт. Бул жөн эле кабыл алынып калды деп билбегендер ойлойт. 4-декабрда кабыл алып коюштур, отурушат, сүйлөшүп атат дегендей болбой. Ошо кандай болду ошол учурда? Ал жерде Бакуда мына Каргамбек агабыз баш болуп, Рыспай өзүң каш болуп, Бүмбөт, тиги Замир, бүт манасчылар жаш болуп дегенде ошол жерде гүлдеп манас айтып, ал эмес силер колча ошол жерде желекти желбиретип атканда биз бул жакта турдук сүйүнүп, кубанычыбызга көз жаш алып дегендей. Эми ошол кездеги акыбал, ошол кездеги турган жер, кыргыздарды кандай кабыл алып, манасчыларды кандай кабыл алып, ошол жерде силердин айтканыңар бар эле. Биз ары чыгып кайра келгенче дагы мындай бир оюндар болуп кеткен экен дегендейчи ошол боюнча. Эми буга кайрылардан мурда негизи эле кыргыз элинин касиетин жоготуш үчүн аракет кылууда душман эң биринчи кезекте Манаска асылгандыгын тарых далилдеп көзүбүзгө сайып көргөзүп берип келет да. Бул бир эле жолу болуп аткан окуя эмес, тарыхта көп болгон мындай нерсе. Тилекке каршы ушул нерселерден сабак ала албай атабыз. Кароол чокуну казуу иш чарасында ушуга окшогон аракеттерден улам болгон касиетти жоготуу, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн бирок акыл менен туюп биле турган нерселер бар да. Маселен, мына жерде ток бар десе эч ким билбейт, бирок карма десе кармабайт да. Көзүнө көргөзүп бере албайсың. Ошол сыяктуу бул кубат, энергия. Ошол сыяктуу Манас деген энергия бар. Ал болбосо кыргыз кантип сакталып калды деген суроо жаралат да. Ушунча кылымдардан бери далай дүңгүрөп турган элдер жоголуп кетти, мамлекеттер жоголуп кетти. Ошондон бери кыргыз келатат. Бир уч эл кантип? Эгер жагынып келген жок, багынып келген жок, дайым тирешип жүрүп келди, күрөшүп жүрүп келди. Боюнан, башынан кылыч кетпей калган күндөр болду. Ошол күндөрү кантип жоюлуп кеткен жок. Анан жоюлуп кетпеген эч нерсе эмес, эптеп сакталып калды дейин десең, жазуу сызуусу жок. Манасты кантип сактап калды? Өзү эле сакталып калбай. Мына ушул нерседе абдан таң калыштуу нерселер жатат да. Биринчи ушул жөнүндө айтып алайын деп турам, анткени Манас боюнча талаш тартыштын башатында ушул нерсе жатат. Себеби мына ушул
Кытай тартып алды, тигил бул деген талаш тартыш маселелер жаралып, анан ЮНЕСКОдан Каргамбек Абайкабыз өзү себепкер ошол иштин. Анан жактап калдык, Кудайга шүгүр, эр азаматтарыбыз бар экен ошо Каргамбек ага сыяктуу. Бирок ошонун алдында мен бир имиш кептерди уккамын да. Көп эмес, бирок андан. Бирок Кыргыздын керемет экендиги ушундай, бирөөлөр бир аксакалдар айтты эле, кыргыз эли керемет, имиш менен эле бардыгын билип алат депчи. Анын сыңырда бир имиш тараган ошол мезгилде. Кытай Кыргыздын жерин, элин бүт өзүнө каратып алат экен, Манас биздики деп белгилейт экен деп. Бул жөнүндө ың-жың чыга элек, кабар чыга элек. Таң калдым да, сурадым да, кантип кабылдайт, Манас деген турат, Кыргыз деген өзүнчө эл турат десем, биз аны моюндабайбыз да деген суроо койдум да. Десем айтат, сен моюндабасаң сен бир уч элсиң да дейт. Алар Кыргыз Кытайдын бир уруусу деп кое турган болсо, 1,5 миллиард Кытай айтып атса башкасы каяка барат дейт да. Ойлоно турган маселе. Ошондон кийин ойлонуп калдым чындап эле. 1,5 миллиард дүйнөгө таратып ийсе, биз баягы аялыңды сотсордуктаса арызыңды кимге айтасың деген экен. Ошондой абалга калып, кандайдын болот деп турганча болбой ушул талаш маселе чыкты. Эр азаматтарыбыз бар экен, ар кандай уюмдар түзүлдү. Асан Жакшылык агаларыбыз баш болгон Таланталы Бакчиевдер ушул уюмдарды түзүп жүгүрүп жүрдү. Эр азаматтар жүгүрүп жүрүштү. Акыры унтип Бакуга барып өз көзүбүз менен күбө болдук. Эми ошого келели да. Каргамбек айтпады жанагы Париж жөнүндө, мен Парижди айтып келейин деп. Назаркул Седирахманов деген Манасчыбыз ошол Парижге барып калат Каргамбекке. Анан кийин Манаста ушул Париж болгонбу десе, ойлонуп отуруп ай чүрөктүн ак кубол учуп чыккан жерин айтат дейт да. Анан учуп келип Парижге конгонун айтып атат дейт. Асыл жаңаң ай чүрөк акылга болжоп ар ишти айланып учту Парижди деп калат дейт. Анын сыңарындай айта турган болсок, Бакуга чейин барганбыз, бакыр уран салганбыз, баары журтка далилдеп Манасты тартып алганбыз деп айта берсек жараша берет. Бул өтө зор сыймык. Какам айтып аткандай өтө чоң майрам, бул жалпы элдик майрам болуш керек. Улуттун келечеги, улуттун кечегиси, улуттун бүгүнкүсү бирге майрамдай турган майрам болуш керек. Америкалык индеистердин бир накыл кеби бар. Ата журт мекен деген түшүнүк тууралуу. Биз жерибизди бабалардан мураска алган эмеспиз дейт. Биз жерибизди урпактардан карызга алганбыз дейт. Эмне деген керемет сөз, карагылачы. Биз карызга алганбыз дейт. Кыргыздын ушундай ушуга тиешелүү, бирок кыйытып айтылган бир жакшы макалы бар. Келген жериңден кеткен жериң аруу болсун дейт. Келген жериңден кеткен жериң себеби эртеңки муунга көнөртпөй өткөрүп бер. Алар ошондой жашасын. Биздин мекенди бабалар, Манас атабыз баш болгон бабаларыбыз ошону сактап келген. Анан биз ошого татыктуу болушубуз керек. Жок дегенде ошол ыйыктыгыбызды сактап кала албай жаныбыз жокпу деп, ошол жерде бакыры ураан салып турдук. Чындап эле үмөт баш болуп кичинекей Манасчыбыз Манас айтканда 1 мүнөт убакыт берилет беле, калп айтпасам. 10 мүнөттүн ичинде айтыш керек. Айтып бүтүшүбүз керек болгон убакыт. Биз ал жерде концертный программа болуп кетти да биздикичи. Биринчи үмөт эң кичүүбүз деп ошого кезек бергенбиз. Анан кийин эригип кетти, Манасчылар дагы бирин-бири улантып кетти. Чоң майрам болду. 198 өлкө. Расмий катталганы. Дүйнө боюнча көрүп турат да аны. Ал жерде андай протоколдо жок нерселер болуп кетти да. Дүңгүрөп эле жатып калдык. Манас бакырып, Манаста уран чакырып эле жатып калдык. Эл коштоду, башкалар кошо баягы бала Манас дегенде баары Манас дедеми деп жана Семетей Каныкейдин тайторуну чапкандагысындай болду да. Койчусу жүрөт бакырып, тумагын көккө ыргытып, Манаста уран чакырып, жылкычы жүрөт бакырып деп ошондой баары Манастап уран чакырып, ошол жерде куугу Манас аты деп, куураган атын аты деп, Манаста уран сал деми деп, ошондо Манаста уран салып аткандай болуп, элдин баары Манас деп, аалам Манас деп уран салып ийгендей болду. Негизинен мына ошол жерге баягы Манасчылар барып атат. Каргамбек өзүңүз баштап бардыңыз, бирок ал жердеги баягы кагаз иштери өзүнчө да. Баягы кол коймоюнча азыр эч ким ишенбей калды да, печать басылмайынча. Ошол кагаз иштери, ал жердеги сүйлөшүүлөр кандай болду? Мен ылайык болсо башынан айтып берейинчи. Ооба, баштан. Рыспайым айтып аткан ал баягы бир күндүк биз баягы жеңишке туу саябыз деп барган күн. Ылайым буюрса 9 Манасчы, 30 киши барып
Ал кандай бардык? Биздин өлкө башчыбыз жана өкмөтүбүз жана парламентибиз кандай кайдыгер мамиле жасады? Бул өзүнчө бир тарыхый күн да. Эми 2009 жылы Дубайда өткөн ЮНЕСКОнун чоң сессиясында башка мамлекетке катталып кетишинде чоң иш жатат. Ага чейин 2007 жылы биздин өкмөт ошол конвенцияга ылайык 2 жыл мурун иш-чара көрүш керек болчу. Бардыгы тең баштарын кумга тыккан страустай болуп жашынып берген дагы. Сөзсүз бул жерде чоң акча жатат. 27 миллион жөнүндө бекеринен элдин оосунан кеп чыкпаса керек, Рыспай айткандай. Ага чейинки ЮНЕСКОдан бөлүнгөн манасчыларга деген үй каражатка деген акча жана башкалардын баары жок болуп кетиши. Мен иштеп атканда көп нерсени касып чыктык да, өзүнөн өзү архивден чыкты. Мына ошол Манас эпосун карай турган болгондо биздин керек болсо Кыргызстандагы ЮНЕСКО боюнча улуттук комиссиябызды дагы жоюп, ошол кездеги министр иностранных дел, маданият министри бардыгы тең унчукпай телефондорун өчүрүп, баары тең кайдыгер мамиле жасап капталга басып кеткен да. Бул 2 жылдын иши. Анан кийин башка мамлекетке, Кытайга катталып кеткенден кийин өзүңөр жакшы билесиңер, биздин борбордук аянтыбызда Манас атанын терс кармандары Нескара, Коңурбай, Алоке, Шыпшайдардын эстеликтерин тургузушпады беле Маданият министрлиги. Ошонун баары неки отчет болгон тиги мамлекетке. Мына биз унчукпай туруп бердик деп. Бул эмне үчүн жазалып атат? Мисалы үчүн Тибет империясында эмне деген империя бар эле? Алардын Кессер деген эпосу кеткен тиги мамлекетке. Бүгүн Тибет империясынан эчтеке жок. Жунгар империясынан Жунгария деген өзүнүн Жунгария эпосу жок, ал мамлекетте жок. Анан хандын башы канжыгада эли кайда барат деген сөз бар. Биз кыргыздар коңшу улуу мамлекеттен кредит деле алып атабыз, грант деле алып атабыз, иши кылып бүгүнкү күндө 11,5 миллиард доллар алып турубуз баш аягы. Анын баарын деле ала беребиз деле, болбой эле кыргыз кыйкыра берет. Кытай келатат, Кытай көбөйүп атат, Кытайга каршыбыз деп ушинте берет. Ошондуктан менимче алар ойлонду дагы 100 жылга пландайт эмеспи. Хандын башы канжыгада эли кайда барат деген саясатка кетти да. Ошондуктан улуттук дөөлөттү алып кетердин астында биздеги сатылган чиновниктер, ошого кайдыгер мамиле кылып көрбөмүш болгон чиновниктердин баары мен ушу ЮНЕСКОга чуркап жүргөнүмдө дээрлик 3 жыл мага чуңкур гана касып отурду, душман гана болуп отурду, аркаман бычак сайып отурду жана башка кылып отурду да. Ошого карабастан 157 мамлекетти түрө кыдырып, барганына барып, болбогону центральный офистер менен, штаб-квартиралар менен сүйлөшүп, элчиликтер менен сүйлөшүп отуруп, Алатоодон Алтоо дегендей 5 кыз иштеди да. Солтонгелдиева, Чочумбаева, Айтбаева, Гүлнар Айтбаева, Назгүл Мекешева, Корчуева, мына 5 кыз. Такай айтам, Алатоодон Алтоо деп. Ушу 5 кызды жетектеп алып, атайын эксперттик комиссия түстүрүп алып, Маданият министринде 2 жолу жыйын өткөрүлдү. Бирөөндө болуп, экинчиси ошо бойдон эле эч ким келбей эле чачырап кетти. Себеби бунун баары эле баягы дүйнө түрүп кыдырмай, тигил бул дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөй, анын баары келип туруп биринчи орунда ошол эл аралык байланышка такалат, тааныштыкка такалат, экинчиси барып каражатка такалат. Биздин мамлекет ар кайсы эл аралык уюмдарга мүчө боло берип, 800 000 доллар карыз болуп калган. Карыз мамлекетке эч качан добуш берүүгө уруксат берилбейт. Мына ушуларынан бери чечип жүрүүгө айла жок. Баарын аларын да чечтик, бул каражаттын баарын чечтик. Эми суммалары толтуранын баарын айтып отурбайын. Манас атабыз үчүн акыркы тамагыбыз болсо да жумшашыбыз керек болчу. Мына ушундай чоң иштер менен жүрүп отуруп, Кудай буйрса чечтик. Ал жерде эми жөндөн жөн эле иш болбойт да. Мисалы үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн көз карашы бар. Бирөө кантип эле ошо чоң Кытай мамлекет менен мамилесин бузгусу келсин. Бир какой-то кыргыз үчүн илеген мамлекет менен саясий байланышын көпүрөсүн күйгүзгүсү келбейт. Ошондуктан ар биринин тилин таап, ар бирине дипломатиялык жол арыктарын чаап отуруп,
сүйлөштүк анын баарын. Керек болсо акыр аягында ошол Париждеги ЮНЕСКОдагы Кытайдын өзүнүн элчиси дагы акыр аяк экөөбүз бир нерсени сүйлөштүк да эркекче кол алышып туруп келип анан добушун берди. Ушундай жеңиштер болду. Булардын баары эми бир сөз менен айтып койгон менен 3 жыл биз самолетто жашадык. Үй көргөн жокмун чынын айтканда. Биякта болсо саясатчылардын баары өтпөй калса мени куурдактай кылып кууруп жемек. Себеби эми ошол кездеги өлкө башчысы деле ушул биздин жасаган иштин башында турса экен деген изги тилегим болгон, бирок ал киши такыр кабыл алган жок. Бул иш боюнча уккусу келген жок, сураган да жок. Тескерисинче жанагынтип ар кайсы чиновниктерди мага түртүп коюп сүзгүлөп жүрдү. Кийин уктум баягы тышкы иштер министри менен маданият министри сураганда айткан экен, эми уят болуп каласыз. Самаков барып кантип Кытайдан кайтарып келип эле, килейген өлкөдөн кантип эле менчиктеп алган дөөлөттү тартып келсин деген экен. Бул эми килейгендик эмес, чоңдук эмес, бул дипломатиялык жүрүштөрдө жана байланыштарда болду да. Ошентип жүрүп отуруп Кудай буйрса жеңдик. Ал ортодо түркүндөр болду. Мисалы үчүн бир эпизод айтып берип коеюн. Миң уккандан бир көргөн деген как раз биз барганыбызда Таласта Жаныбек Рай деген художникке бир сүрөт тарттырдык. Абыке Көбөш, Тайтордун чабышы жана чоң казат боюнча бир 6 квадрат метрден ушуну бир жарым жылдан ашык сүрөт тарттырып атайын ала бардык. 1 миллион сом бердим. 6 ай тартты. Миң уккандан бир көргөн дегенде чоң залын арендовать этип ошол жерге выставка жасап, ал Жаныбек Райдын өзүн алып барып, өзүнүн 25 жылдан бери жүрөгүндө жүргөн чыгармасы экен. Ошол жердеги чет элдик келген элчилер карап айтып атты. Бул 16-кылым деп. Кечеки тартылган сүрөт экенин билбейт, 16-кылым деп сүйлөп жатышты. Мана ошол эле жерде көп нерсе камтылып жатат, бир эле жагынан. Жерде болсо 2009-жылы Манас эпосу жанагынтип башка мамлекетке катталып кеткенде эмне деген гана уюмдар түзүлбөдү, Арыспай. Эмне деген жан үрөп ыза болгон биздин Манастын урпактарынан канча уюм коомдор түзүлдү. Бирок ошолордун баарына тең ошол кездеги бийлик мындай эшигин жаап койду да. Көз караштарын башкача бөлүп, анан чырылдап ыза болуп эле баягы коңгуроо каккан бойдон көп ызаларыбыздын баары калып кетти. Келип туруп анан ушунчалык жеңиш болду. Мен ошол президентке мындай репортаж болмок да, бир 30 секунддук. Все-таки өлкө башчысы башында турса жеңиш болоруна көзүм жетип калган. Жанагынча дипломатиялык жүрүштөн кийин. Себеби ал элчиликтер, башка мамлекеттер добуш берерде атайын конвертке салып берет. Печатын басып, макулдугун салып берип, ар бири менен сүйлөшүүдөн кийин макул же жогун конвертке салып берет. Ошон үчүн көзүм жетип калды эле. Өлкө башчысына кайрылганыбыз ушу болчу. Карганбек, мен өлкө башчысы болгондон кийин сен баягы туус айып кел. Ары бери чапкылап минип аткан самолеттун далдагы 30-40 кишини салдагы барып туруп аэропорттон өзү узатып, туурабы? Жанагынча картиналар 30-40 шырда калдык эле, 30 киши барды, чыгармачылыктагы адамдар, журналисттер. Баарын узатып туруп татынакай тосуп алып, ошо Манастын урпагы экенин далилдеп койсо болмок да. Бүгүн ар кайсынын сөздү айтып атат, каяктын баласы эмнеси жана башка деп. Ошентип бир далилдеп койсо деген изги ниетибиз болгон, ага кабыл алууда болгон жок, мындай кайдыгер мамиле болду, ошо менен калып кетти. Биз болсо айлабыз жок, түз самолеттун рейси жок. Ушу жерде жанагы жүктөрүбүздүн баарын жүктөнүп алып, бир автобуска түшүп алып, эң ыза болгонубуз ушу Кыргызстандын чек арасын өтүп баратканда биздин эле офицерлер баарыбызды түшүрүп алып, кетип аткандардын паспорттарын текшерип, коробкалардын баарын ачкыла, жапкыла деп ыза болдук да, айланайын Кыргыздын урпактары каласыңарбы дедим. Манастын урпактары ыза болгонубуз ушу болду. Анан эми учуп барган делегациянын көбү деле түшүнгөн жок. Кайсы менчик самолет менен барып келдик, кандай болуп келдик деп, алардын баары ушу Казактагы биздин байланыш достордун жардамы болду. Биз экинчи ушу чек арадан өтүп Казак чек арасына кире берген жерде баягы Манас ата биздин да атабыз деп жолду шарт ачып аэропортко чейин узатып, татынакай узатып, кайра тосуп алып киргизип койгонуна Эрспай кандай ыза болуп калдык. Ушул жердеги өлкө башчылары, өкмөт башчылары анан ойлоп калдым, атаңгөр булар Манастын урпактарыбы же кимдер депчи. Чындыгында туура.
ошондой ыза болгон күндөр болот экен. Бирок канчалык кыйналыч болгон менен канчалык запкы тарттык да. Аябай эле запкы тарттык, билинбеген менен аябай эле кыйналуунун үстүндө болдум да. Эмне болгон күнү дагы бул жеңиш кыргыз элиники болду. Манастын урпактарыныкы болду. Ушул жеңиш менен чын жүрөгүмдөн эл журтумду куттуктайм. Майрам куттуу болсун. Баракелде, бар болуңуз. Негизинен мынакей намыс үчүн бир киши ишке жарайт. Калган адам карап турат деген кеп да бар да. Чындыгында ошондой кыргыздын намысы үчүн Манас атабызды ушундай кайра көкөлөтүп, желбиретип кыргыздын желегин келгениңиздер бул өтө мына бүгүнкү тарыхый күн болуп ушул жерде айтып олтурабыз. Андыктан эмне дейбиз? Ошол эл кызматында иштей бериңиздер, бар болуңуздар. Анан азыркы кезде биз эми кыргыз эл мындай экенбиз, баарыбыз эле чоң болгубуз келет, падыша болгубуз келет. Азыр деле мына президенттикке талапкер канча адамдар чыгып атат. Деги эле ушул Манас боюнча канча кылымдан бери айтылып да келатат, канча доордо канча хандар өткөн, Манасты сактап келаткан манасчыларга келген президент кандай камкордук түссө деп ойлойсуз? Деги эле манасчыларга бир Манас эпосуна, манасчыларга биз мындан аркы 30 жыл ар кандай мына манасчылар тишинин кирин соруп Манасын айтып, өздөрү менен өздөрү келди, жана өзүңүз айтып кеттиңиз, үй берилет деген нерселер берилген да жок, көрүп атабыз да. Эми мындан ары Кудай буйруп 10 январда президентти шайлайбыз. Келет, андан кийин кандай кылсак болот? Сиз Кудай буйруса, мен Манас мыйзамынын авторумун да. Дагы бир депутатыбыз бар, 2 депутат авторубуз да. Мен ошо жерде дагы мындай анын Манастан чыккан подзакон актылары бар да. Ошолордун баарын мындай камтып келип айткым келет да. Манастан башка эмнебиз бар биздин? Туурабы? Эң рухий дөөлөтүбүздүн туу чокусу деп Чыңгыз Төрөкулович айтматып. Ташка тамга баскандай бекитип кетпеди беле. Ушуну ыйык тутуп анан жүрсөк. Анан ошол манасчыларды мына кылымдан кылымга, оостон ооска жанагынтип 1,5 миллион саптан айтып жүргөн ушу манасчыларыбыздан өткөн кандай ыйык адамдар бар. Анан ушул манасчыларыбызга бир мындай мен айтар элем да касиеттүү адамдар булар. Бир 5 мүнөттүк сапты айта албайм, напримерчи, унутуп калам кайра-кайра. Булар ушул 14 сааттап мына көчө дөөлөтүбүз айтты. Ушундай касиеттүү адамдарга көңүл бура албаган өкмөткө баракелди да. Ал эми өкмөт башчыларынын өздүк чөнтөгүнө алып өзүнүн үй бүлөсүнө жеп ичкен үйлөрүн мына көчө эсебин айтып атат. Бирөөнүкү 102 квартира экен, бир премьер-министрдики. Бирөөнүкү 100 экен деп. Өлгөн бийликпи бул? Банан жесең дагы кечирип койгула, каткан нан жесең дагы туалетке барасың. Бирде Кудай алдындагы бир ушу Кудай таалама берген бир ыйык касиеттерди носитель алып жүргөн биздин ыйык манасчыларыбызга ушунчалык терең көңүл буруш керек деп ойлойм да. Мен ырысбайлар болуп отуруп алып, бул кишилер менен инелерим болсо да айтам да, манасчы келгенде тура калыш керек. Манасчы алдыга басыш керек. Ыйык кишилер булар. Кыргызды кылымга сактап келаткан ушул манасчылар. Анан кийин сөзүбүзчө кеңеш бойлорунда айтып калчумун. Келгиле Манас Ордо жазайлычы бир жерге Манас Ордо куралчы деп өйдө жакта да айтып келатам. 5 жыл токтоп калдык, эми Кудай тилекке жеткирсе бир күнү болбосо бир күнү ал иштерди жасайбыз деп ойлоп атам. Эгерде Туркияда же башка мамлекетте Манас эпос ошояктыкы болсо, ошояктын ушу Ырыспайдай болгон манасчылар болгондо эмдигиче майрам күнү деле квартира белек кылып, башка күнү деле машина белек кылып, ушинтип ардактап сыйламак да. Ырыспайдыкы 100 болмок анда. Ырыспайдыкы 100 болмок. Мына манасчылардын тиги 100төгөн үйлөрү болсо, мына манасчыларга жарашат. Себеби эл жүрөгүнөн берген белек болмок. Ушул як жагында кара элбай эле келип атабыз. Себеби дагы бир эми өткөндө академиялыкта айтсам кичине академиктер ыза болуп атпайбы? Айланайындар, жаратканын баарын алат. Бир гана чындыкты сөз аман калат дейт. Качан чындыкты айтабыз? Мына 37-жылкы Жусуп Абдрахманов баштаган аталарыбыздын баарын ушу жердеги тиги Нескара, Шыпшайдар, Алокенин тукумдары Москвага жасап атып баарын аттырып ийди. Мына 46-жылы Москвада чыккан чоң казатты тиги Исхак Разаков атабыз башында туруп, Поливанов, Зияшбектенов, Ташынбай Жийиптер жас деле алардын баарын соттоп, жумуштан алып, ушундай кылды. Мына алыс барбай 13-жылкы Манас эпосу деп чуркаганыбызда
Мени атып эле кеткен жок, калганын баарын жазышпадыбы? Мына ушундай нерселерден улам ойлойсуң да таң көрө, Кыргызды бир Манастын урпагы башкарса экен деп. Мен эми ушу ар кимдин пикири ар кандай, конечно, ар кимдин ою ар кандай. Мына боло турган мүмкүнчүлүктөн пайдаланып 10 январда боло турган шайлоодо айланайын Манастын урпактары, айланайын кыргыз элим меле таразалап туруп даана бир Манастын урпагын шайлап алыш керек деп ойлойм да. Мен жүрөгүмдө саясатта дагы, саясий куугунтукта дагы чогуу жүргөн Садыр Жапаровду колдойн деп жүрөм, Кудайым буйрса, өзүмдүн командама да айтып жүрөм. Ар кимдин пикири ар кандай деңизчи. Бирок ошондо дагы жүрөгүндө Манас орногон, кыргызым үчүн деген, Манастардын урпактары үчүн, кыргыз элимдин келечеги үчүн, социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн эң биринчи приоритет койгон бир жакшы президентти шайлап алсак деген оюбуз бар да. Арданганда дагы айткан сөздөр бар, эми түз эфирде көп айтпайм. Туура айтасыз. Кошумча бир нерсени эске алайын атам да, эми Кыргыздын уу чукур эмес. Манасчыларга камкордук көрүп, ошол коргоого алган какендей болгон эр азаматтар Кудайга шүгүр эле. Мен ага чейин бир окуяны айтып бергим келип атат. Мына Темирлан Сарылыкбек уулу деген мыкты жигитибиз бар. Ой, сонун жигит. Түркияга Манас таасынын эстелигин орнотуп койду. Анда дагы ошол жерде бизде баягы Башал десе бөрк алган жетекчилер бар да, ошол эстелик тургузуп атса, анан кийин расмий ачылыш болуп атса өзүнө сөз бербей коюп ал жерде талаада калып кала жаздап ушундай кызык жагдайлар болгон да. Эми ошол жигитибиз Манас панорама музейин курам деп жүрөт. Жер алып, сатып алып, анан кийин ошол жерге жол өткөрөйүн, көпүрө салайын десе, жергиликтүү эл ошол айыл тосуп алат. Өткөрбөйсүң деп. Анан таңданат да, Манастын жерин Манастан кызганган кандай эл дейт да, кызык. Ушундай жер калса сатып алган жер болуп атат. Алардын койгон талабы биздин айыл дейт да. Ой, сенин айылың биринчиден сатып алып атат, экинчиден Манас үчүн, бизнес үчүн эмес. Үчүнчүдөн тескерисинче ошол жерде бир экөө мал жайып кичине тирилик кылат экен. Ошондон улам кызганып атат да. Аларга айтса түшүнбөйт. Силер тескерисинче эртең кардарыңар көбөйөт. Бүгүн 2 бей сайсаңар, эртең 4 бей саап каласыңар. Себеби дүйнөдөн келет ушул жерге. Чордон болот десе. Ошого түшүнбөй ушундай мамиле кылган эл. Манаска ошондой мамиле кылабыз, анан Манасчыга кандай мамиле кылабыз деген сөз өзүнөн өзү жарылат да. Ошончо дагы жогоруда айтып кеттик, камкордукка алган эр азаматтар жок эмес. Мына Садыкшер миллиондук мелдештерди көп өткөрдү Манасчылар үчүн. Ошол Темирлан Сарылыкбек уулу дайым колдоп келет. Алиасбек деген жигитибиз, Камил деген манасчыбызга үй салып берип, үй ичине чейин бардык камкорлуктарын алып атат. Тайреке улан манасчыга алып берди. Самат Ибраев мага үй алып берди. Ушинтип Манасчылар четинен үй жайлуу болуп, Кудайга шүгүр болуп атат дейм. Дагы деле болсо боло берет. Нагакем менен кече жакын деле сүйлөшкөнбүз. Замир Баялиев деген манасчыбыз бар. Аябай жакын агайын болуп жүрүшөт. Ал жөнүндө камкордукка алып атат какем. Бул жагы жакшы. Какем бир эле манасчы эмес, жана айтпадыбы? Өтө чоң долбоору бар. Ал жерде бардык манасчылар, ал жерде жыргап кууна беле ал жерде өзүнчө чоң Манас ордо боло турган жерде. Атайын манасчылардын ордосу болуп, чындап эле Манас айтыла турган жер жок жада калса. Сыймыктанабыз да, мактанабыз. Бирок атайын Манас айтканга ылайыкташкан имаратыбыз жок. Анан ушундай жагдайларда ошону уюштурсам деп ойлоп жүргөн ойлору бар. Жакшы ой экен агай. Анан бул нерседе бир кезде Манас айылы курулган. Ошомончо каралбай тамтыгы чыгып жатат. Дагы канчалар Манас ошондой ордолорду курабыз дешет. Манасчыларды ошол жерге Манас айттырабыз дешет. Анан мына Кытай мамлекетинде деле бир уч кыргыз элиндеги манасчыларга айлык чегер, ай сайын айлыгын берет экен. Бизде азыр андай нерсе деле карала элек болуш керек. Премьер-министрдин деңгээлине чейин одалар берилген. Президент берген эмес, ага чейинки тармактын бардыгы маданият министри, премьер-министрге чейин одалар берилип, болду 10 манасчыга айлык чегерилет, болду 20 манасчыга айлык чегерилет деген одалар болгон. Бирок ал жок. Анса дагы эми элди түлкү ач көлбөйт дегендей, эр азыгы элинен бөр азыгы жолунан дейт. Кадырлап, кастарлап, сыйлап ала турган элибиз бар. Мына ошол сөзүңүз.
Атайын жанагы 95-жылы салынган Манас Ордого мен комитеттин төрагасы катары барып ал жерде жыйын өткөрүп, аябай талкаланып, эчтеке каралбай калган экен. Анан мэрияны чакырып, Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчилерин чакырып, милдеттендирип туруп өткөрүп бергенбиз. Бирок ал жер туш тарабынан үй салынып, антип таза кызылып калыптыр. Кысымга алынып кеткен. Мен ошондон улам как раз ырысбайлар менен кеңешип, Манас атадагы кысылган жерде отурчу эле бир кенен тоо этектеп кенен бололу, ушул жерге бир Кудай тилекке жеткирсе бир ордо салсак деп, анан ошол ордону бекитип салып, ошол жерге манасчыларды бекитип, өзүнчө статусун мыйзам менен бекитип туруп, анан бюджетке киргизиш керек да. Мамлекеттин бир атрибуткасы катары бюджетке киргизип, мына ошол жерде манасчылардагы айлык алып, социалдык пакеттерин алып, манасчылар биздин таламыз талашып, ар кайсы жерде дүйнөгө таанылтып, Манас айтып жүрөт, бирок буягынан караганда Манас ууп коюп эле анан туруп алып кетип калып атышпайбы? Ооба, туура айтасыз. Ошондой бир ой пикир бар Кудайым буюрса алдыда. Бул нерсе чын эле сиз айткандай эми Карганбек Самаковго же тиги Самат Ибраевго бир уч адамга керек эмес да, же алардын манасы эмес да. Бул бүтүндөй кыргыз элинин манасы болуп аткандан кийин ушуну көтөрүп жанагындай айылды сиз айткандай куруп кайра башынан оңдоп түзөөгө алыш керек. Анан азыркыга чейин мына бир топ жыл өтүп калды. ЮНЕСКОго киргенден кийин Манас эпосуна же манасчыларга мындай жылыш болуп, бир жеңилдиктер болуп атабы ошондон бери? Мыйзам чегинде эчтеке боло элек, баягы сөз менен эле мамлекеттин чегинде мыйзам. Биздин болгон колубуздан ал келгенибиз ушке мыйзамды жараттык, кабыл алып, өткөрүп берип, милдеттендирип бердик өкмөткө. Бирок өкмөт күндө туса күндө жок, күндө жылан жеп коет болуп эле келатат. Мамлекеттик мекемелерден кыргыз патент аябай алгылыктуу иштеп атат. Өзүнө берилген тапшырмалар так аткарып, Манас боюнча жыл сайын дисктерди чыгарат. Аудио видео дисктерди чыгарат. Бир манасчынын ар бир жылы бирден манасчыны вариантын жаздырып, акысын төлөп, анан чыгарып, анан жайылтуу иштерин жүргүзүп атат да. Бирден бир мекеме жалгыз тынбай үзгүлтүксүз иштеп аткан. А калгандары бүт коомдук башталышта да коет го, жеке демилгелер менен. Маселен, бая 7 манасчыга машина берилген Бактыр Аманов тарабынан билесиңер, ошондой демилгелер эл арасынан көтөрүлүп коюп жүрөт. Мамлекеттик мекеме катары жалгыз кыргыз патент ишин жыйынтыктуу алып баратат. Манасчыларды жогорку кеңешке чакырып, сүйлөтүп, манас айттырып, убадаларды бергендей болду эле. Айтытпайм, премьер-министрге чейин убада берилген. Ошонун баардыгы анан тиягын карадык, закондо болбойт экен, биягын карадык, закондо болбойт экен деген гана. Баса Бакиевдин тушунда ошол маданият ишмерлери менен жолугушуу болгон учурда мен бул маселени көтөргөм. Ал жерде башкача кыйытып айткам, эми сыртка чыкканда президентиңер кеңеш сурап турабы дегенге чейин барышат да, сурайт ушинтип. Анан ошондой жерде бирдеме дегенден уялат экенсиң десем, жанагы жигитти уялтпай кабыл алып койгулачы деп кайра ушундай сөз айтылган учурлар болгон. Ал мезгилде кеңешчилери кабыл алган таң калыштуу нерсе, бир таң калыштуу нерсени айтып берейин. Ошол жерде долбоорубузду сунуштаганбыз. Ушундай манасчылардын өзүнүн уюму болуш керек, манасчылар айлык алыш керек дегенде мындай манас айткандык үчүн. Кайра бир ишке чегерип туруп, анан кийин айлык берем десем манасчылар басып кетет кайра эле. Анан ошондой десек, ушундай уюм болуш керек. Жазуулар союзу бар, маселен, сүрөтчүлөр союзу бар. Эмне үчүн манасчылардын улуттук борбору болбош керек десек, кыргыз үчүн күйүп жүргөн кыргыз маданиятында эмгеги зор адамдарыбыздын бири эмне деди дебейсизби? Эми жок да мындай нерсе жок да, башка өлкөдө мындай тажрыйба жок да, ошол болмок белет. Башка өлкөдө манасы жок болсо. Мен бул манасчыларга эми өкмөттүн мүчөсү болуп мамлекет кызматта бир күн иштеп көргөн эмесмин. Бирок баягы Пеле айткандай, я плохо играю в футбол, зато хорошо вижу поле деген да. Ансыганда поленин баары көрүнүп турат да. Мисалы үчүн манасчыларга каражат таап бере турган четинен эле чыгат. Мисалы үчүн бизде 112-118 генерал бар. 80 000 сомдон айлык алган. Эмне манасчы болуп эмгегин сиңирип коюптурбу? Эми жаман көрүшпөсүн. Тиги эл ачка отурса 80 000ден 300 000 сомдон пенсия алып атат экс-президенттер. Эмне кылып эмгегин сиңирип коюптур мисалы үчүн? Алар бүгүнкү бир мотылёктор да чыгып туруп өчүп калды, бир учуп чыгып 2 күнүнөн учуп өлүп калды деген көпөлөктөй.
манасчылар болсо кылымга карытып биздин кыргыз экенибизди 5000 жылдан бери алып келаткан носитель, алып жүрүүчүлөр. Мына ушуларга айлык болуш керек. Булар эмне үчүн бизге айлык бергиле, бизге квартира бергиле деп жүрүш керек? Биз өкмөт ушуну ойлонуш керек. Мына президенттер келгенде жүрөгүндө Манас болсо экен деп эле дилене берем да. Жүрөгүндө Манас болсо экен. Манас атанын бийлиги, Манас атанын үстөмдүгү турган жерде өркүндөө болот, өсүш болот, душман кирбейт, эл аралык дипломатиялар чыңдалат. Муну бирдемен айтсаң эле көтөрүп чыгышат. Мына манасчылар жарымы теңирчикен, жарымы ислам дининде экен, бирдеме деп эле айланайын. Баары эле намаз окуйт, баары эле ислам дининде, бирок Манас айтат бар. Биздин улуттук каада салтыбыз, үрп адатыбыз, тарых санжырабыз болгон үчүн ушинтип 5000 жыл сакталып келатабыз да. Ошолордун каркасы болгон, каркасынын түйүндүлөрү болгон манасчыларыбыз да мына ыйык касиеттүү. Жанагы Темирлан Зарлыкбек уулу как раз Ырысбай айтып кетпедиби? Кандай сонун жигитибиз бар. Садыкшер, мен кече эле жаздым, биздин Элдар Рязанов ушу Садыкшер деп. Эмгеги сиңген кандай сонун жигиттерибиз бар. Бири менен бирин сайыштырып коелу отурат да. Тиги минтип койбодубу деп. Кыргыздын канында бар экен да. Сурап койбой таарын эки жакка басып кетет экен. Как раз жанагы Темирландын Стамбулда эми эмне деген эмгек менен ошол эстеликти коюшун уруксатын алган. Ошону коюп бүтүп жастап калганда тиги мурунку президенттин аппарат башчысы телефон чалып, ошол эстеликтин астына Атамбаев жасады деп таблицасын илип кой дейт экен. Ыза болуп, айлана бу карала текеде болуп канча жылдан бери өзүм салып каражатым жумшап бекитсем, анан бул кандай болуп калат деп. Эгер аны салбасаң биз ачылыш жасабайбыз дейт экен. Темирлан айтып берген ыза болуп. Как раз жанагы панорама салам деп аябай эмгектенип атат. Биз да кубанып атабыз. Стамбулда, Парижде, Берлинде мамлекеттердин тарыхы камтыган чоң панорама бар. Ошону салабыз деп атат. Буга дагы эми Кудай буйрса колдон буттан алып өкмөт жардам бериш керек. Ошентиш керек. Аттуу баштуу Манастын урпактары жардам бериш керек деп ойлойм. Намыстанам дейт. Ошол нерсени айтып па, ошол ыза болуп жанагынтип жер бөлбөй, оттошобуз, соттошобуз деген учурлар болду. Эми караңгылык да бул. Анан айтат, мага Анкарадан ушул идеям үчүн жерди бекер берем деп атат дейт. Башка мамлекет. Башка мамлекет. Кел бизге салып берчи, бизде көрүүчүлөрүң дагы көп болот, акча көп түшөт деп айтты дейт да. Кара даяр, Түркияда даяр. Мен намыстанып атам дейт. Намыстанып атам, ошол жака эле салып ийсемби дейм, бирок Кыргыздын жеринде муну салсам ал жака жөн эле салам дейт. Муну биринчи Кыргыздын жеринде, Кыргыздын төрүндө ушул салыныш керек да. Андан кийин башка жака салсак жарайт эле дейт. Эмне үчүн биз өзүбүз ойлоно албай атабыз? Чогулуп чечебиз го, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Жакында сүйлөшкөнбүз, Ооба. Кудай буйрса. Кудай буйрса ушул ойлор ишке аша турган убакыттардагы аз калды болуш керек деп ойлойбуз. Анткени Манасты түшүнгөн, Манасты билген адам келет дегендей биз дагы жүрөк сезип турат. Негизи эле ушул жагына келгенде ар бир Манасты түшүнгөн башчыбыз келсе, ошол аппараттан баштап керек болсо чет өлкөдөгү элчиликтерге чейин бир Манасты түшүнгөн адамдарды койсо. Себеби башка элге ошолор түшүндүрүп, ошолор айтып. Мен бул боюнча дайым эле айтып келатам. Мына акам айтып атпайбы, жанагы жүрөгүндө Манас болсун депчи. Жүрөгүндө Манас болбосо элди башкарууга моралдык укугу жок анын. Манасты билбей туруп, Манасты сүйбөй туруп, анан кантип Манастын элин башкарат? Табиятын билбейт. Анан төңкөрүш болот, башка болот. Себеби Кыргыз ушундай бири-бириге алган соң бөлүнбөгөн эле экен, өпкө чайкап канычы өлүм деген эле экен дейт. Муш кезесен кайрып, келтек чапкан эле экен, теги үлбес тынчтыгын тентек жаткан эле экен дейт. Ошонун бардыгы Кыргыздын табияты Манаста жатат да. Кантип элди башкаруу керек деген саясат Манас китебинде жатат. Анткени Манас даяр президент болуп келген эмес, азыркылардай болуп. Шайлоо менен эле даяр эгемен мамлекеттин ээси болуп калган эмес. Жок мамлекетти пайда кылган. Бириндетип отуруп чогултуп, ана бакубат мамлекет зор империя кылган. Оң жагында Манастын 32 ханы бар, сол жагында туптуура 40 баатырдын саны бар деген сөздөр эмнеге айтылып атат? 32 хандыкты бириктирген зор империя курган, федерация курган. Анын ичинде кыргыз тилин билбеген эл бар, билген эл бар, ушундай чоң мамлекеттер болгон. Ошону кантип башкарган Манас? Оппозицияга кандай мамиле кылган?
парламентке кандай мамиле кылган деген нерселер бар да Манасты изилдесең. Президент кандай болуш керек, кадр маселесин кантип чечиш керек деген сыяктуу нерселер. Кыскасы башкаруучунун үстөлүндө тура турган китеп болуш керек Манас. Ошону жүрөгүнөн өткөрбөсө, анда Кыргызды башкара албайт. Айтасыз. Негизинен мына Манас деп жар салып келатасыздар. Манас үчүн Карганбектеги агаларыбыз чыгып келатат. Дегеле бул нерсе эми баягы түгөнгөн сайын түтөгөн дейт да. Кыргыз эл ушундай экен, кайра күчөп, кайра ушундай алдыга жыла берет. Буйруса манасчыларыбыз да калбай калды деген бир убактар болгон. Азыр мына Кудайга шүгүр манасчыларыбыз керек болсо чыгып Ала Тоо аянтта 14 сааттан кем эмес Манасты айтып күпүлдөп аткан убак. Биз алдыга кара жакшы тилекти айталы, жакшы сөздү сүйлөйлү дегендей, бүгүнкү 4 декабрь мына Манас күнү. Сиздер бар экенсиздер, Манас күнү деп ушул жерде бакылдап, сүйүнүп, майрамдап, майрамыбыз бирге болсун деп отурабыз да. Эми дагы жакшы тилек, жакшы нерсени мындан аркы Карганбек ага сиздин тилек оюңуз. Бүгүн эми 4 декабрь Манас күнү, Кыргыздын улуу майрамы. Бирок биздин улуттук дөөлөттөрүбүздүн ана башы Манас деп айтылат. Башка дөөлөттөрүбүз бар да. Мисалы үчүн ушу биздин Манас эпосун дүйнөлүк мураска киргизебиз деп чуркап жүргөнүбүздө кылымдарды карыткан биздин апаларыбыздын Алагей Шырдагын, Боз үйөн киргиздик. Айтышчыларыбыздын айтышын киргиздик. Көчө бирөө жарым түшүнүп, бирөө жарым кирди беле, кирбеди беле деген суроолор бар экен. Көкбөрүнү киргизгенбиз. Дүйнөлүк мураска киргизип, эл аралык паспортун алып келип бергенбиз. Бул азаптын тозогу менен дагы бүткөн иш болгон бул. Эми ушул майрамдарыбыз толук кандуу болуп, Манас атабыздын баягы Ырысбай айткандай 32 хандыкты бириктирип, чоң империя түзүп, ушундай кыргыз күлдөп, өнүгүп турган каганат убагындагыдай бир Кудай тилекке жеткирип бир майрам болсо деген ой бар. Ошол убакта Манас атабыз, Манас эпосубуз баш болгон, жанагы биздин улуттук дөөлөттөрүбүз төш болгон баарын камтыган бир көчмөндөр оюнун улуттук дөөлөттөргө киргизсек деп изги тилегим бар. 3 жылдан бери тиги Максат Чикиев деген жигит аябай иштеп жүрөт. Ким тиги көлдөгү ким Аскат Акибаев деген жигитибиз башынан бери иштеп жүрөт. Абдан сонун жигиттер ойлорун бириктирип жүрөт. Ошолордун баарын камтып бир дагы бир дүйнөлүк мураска киргизип салсак деген изги тилегибиз бар. Андан сырткары Кыргызстанда бизде бир бакубат турмуш орнош үчүн, ырчыр болбош үчүн бизде 1930 жылкы эле бир документ бар. Баягы чегара чырлары 77 чегара чыры бар да. Ушулардын баарын чекит кое турган бүгүнкү күндө жалгыз эле бир эле иш бар. Бул Кыргызстандагы чегараларыбызда турган Шах Фазилди, Бурананы, Ташрабатты, Сары Челекти, Кудайырхандын Сепилин, Саймалы Ташты жана башкалардын баарын бир гана жолу бар. Дүйнөлүк мураска киргизип, эл аралык паспорт алып, 198 мамлекеттин мөөрүн басып, бекитип эл аралык паспортты элибизге тапшырып коюу. Бул миңдеген жылга бизди чыр-чатактардан алыс кылат да, бекемдейт. Ошолордун баарын Кудай буйрса, ушу улуу майрам күнү айткым келет эл журтума. Ушунун үстүнөн иш-чаралар жүрүп аткан кезде жанагы саясий куугунтук болуп калдык. Бирок Кудай буйрса, баары мына ордуна келип атат. Ушуну бир ишке ашырып туруп, анан бир жалпы баарын камтыган бир улуттук чоң майрам кылып бекитип алсак деген тилегибиз бар. Майрамыңар куттуу болсун, урматтуу агайын туугандар, урматтуу мекендештер. Эли журтубузда ырыска шерик ынтымак болсун, эли журтубузда кол кармашкан биримдик болсун, экономикалык акыбалыбыз кескин түрдө өйдөлөп, ички жана тышкы карсыбыз жоюлган, эл журтубуздун чөнтөгүндө депозиттик акчалары кенен болгон, бир бакубат турмушка жеткен мамлекет бололу Кудай буйрса. Бул изги тилектердин баардыгы көңүл чордонунда жүргөн нерселер, кошулам. Андан сырткары дагы бир нерсени эске алыш керек. Келечек буунду кантип тарбиялайбыз деген нерсе түшөлтөт да мени. Себеби мына жаңы жыл жакындап келатат. Баарыбыздын
өз башыбызда турган, өзүбүз күбө болгон нерселер. Жаңы жыл күнү ар ким өзүнүн баласына кийим алып берип, кийиндиргенде бирөө жана жөргөмүш киши болом деп чыгат, бирөө расамаха болом дейт, бирөө халык болом дейт, бирөө манас, бирөө семетей болом деп айтпайт да. Себеби эмнеде дегенде, себеби аларда эмес, балдарда күнөө жок. Бизде ошолордун көңүл табитине ылайыкталган нерсени сунуштай элекпиз. Сүрөттөрдү, комикстерди, анимациялык тасмаларды сунуштай элекпиз. Менин тилегим ошолорду иштеп чыксак деп ойлойм да. Ошондо ар бир каарман жетик иштелип калгандан кийин мен манас болот элем, мен семетей болот элем деген нерселер жаралат. Биринчиден, экинчиден ар ким үйүндө отуруп телефондон, телевизордон, ютубтан, интернеттен кенен карап, кенен маалымат ала турган, кызыгып маалымат ала турган манас тууралуу көптөгөн долбоорлор даяр болсо, өзгөчө анимациялык багыттагы жаш балдардын көз карашын тез өзүнө тартып ала турган, тез таасирленте турган нерселерди даярдасак, анан келечек муунду биз бүгүн кейбей тургандай абалга жеткиребиз деген ойдомун. Ошого Кудай жеткирсин. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, манас үчүн кызматты, кыргыз үчүн кызматты, ата журт үчүн кызматты кыла бериңиздер. Дагы бир ирет бүгүн 4-декабрь манас күнүңүздөр менен куттуктап кетебиз. Байрамыңыздар майрам кылгансын, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, көрсөтүү соңуна келип жеттик. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.